Бүгін 2014 жыл 1 ноябрь милиция қызматкерлерінің кесіптік майрамына 90 жылдың жүзі болды. Айтқанға жеңіл болғаны менен Қырғыз милициясы ушул бір қылымды қарытқан аралықты баштарынан қанчалаған ош қиышты, мат төкмөлді кешірді. 90 жылдық салтанатқа арналған марекенің уландысы бүгін Алатоо аянтчасында премьер-министр Жомарт Оторбаев жана ички иштер министри Мелис Турганбаевдин катышуусу менен расмий парадтан өтүшү болду. Парад Кыргыз милициясы басы өткөн 90 жылдын ичинде ички иштер министрлигин жетектеген генералдардын эстафетаны бири-бирине тапшыруусу менен башталды. Алгачкы куттуктоо сөз Кыргыз Республикасынын премьер-министри Жомарт Оторбаевга берилди. Органдарының жалпы қызметкерлері, өкіметтің атынан және өзім жеке атынан сіздерге кесіптік қайраңыздарменен милиция күні ошондой эле Кыргыз милициясынын 90 жылдык маракесименен чын жүрөктөн куттуктайм. Андан соң милиция кызматкерлерин кесиптик майрамы менен ички иштер министри Мелис Турганбаев куттуктады. Кыргыз милициясы өзүнүн 90 жылдык артында көптөгөн татаал жолдорду басып өттү. Жарандык согуш мезгилинде бул ата мекендик согуштун маалында өлкөбүз эгемендикке ээ болгон жылдардагы Башкент окуясында ички иштер органдарынын кызматкерлери өздөрүнө жүктөлгөн милдеттерин айрымчылык менен аткарып, демек элдин ишенимине ээ болуу, эл үчүн кызмат кылуу биздин эң башкы милдетибиз. Урматтуу ички иштер органдарынын кызматкерлери, ардактуу ардагерлерибиз, сиздерди дагы эле бүгүнкү кесиптик майрамыңыздар менен чын дилимден куттуктайм. 90 жылдык деген бул бир эле жолу келет. Ошого байланыштуу мына биз бүт мурунку жетекчилердин баардыгын чакырып, бул эстафета мына бүт Кыргызстандагы баардык региондордун баардыгынан келип, анан эң аягында ошол биздин мурунку жетекчилерибиздин баардыгына ошо суверенитет алгандан кийин мына Феликс Шашамбевич биринчи министр болгон Кыргыз Республикасы. Мына ошол кишиден баштап мына мага чейин эстафетаны тапшырып беришти. Бул дагы өзүнчө бир чоң жерөлгө болуп отурат. Мына биз чогулуп туруп мына сага бердик. Эми давай эл милициянын аброюн көтөрүп, жакшы иштеп, элибизге, жерибизге кызмат кылгыла деп туруп бергендин бир символу болуп калды деп эсептейм да бул боюнча. Соңунда экс-министр генерал Молдомуса Кангантиев менен милиция өз милдетин кандайча аткарышы керек деген темада маек курдук. Милициянын ордун бардыгыңыздар билесиздер. Качан болбосун милиция алдыда. Милиция кайсыл жерде ызычуу болсо ошол жерде. Бардык кордукту көргөн ошол милиция. Айыптуу дагы милиция. Ошон үчүн мен милицияга качандыр бир жакшы бийик деңгээлге чыгышын каалаймын. Милиция алдыңкылардан болушун каалайм. 90 жылдык майрам менен бүт Кыргыз милициясынын кызматкерлерин куттуктайм. Ошолорго чың ден соолук каалайм. Үй бүлөсүндө аманчылык, иштеринде чоң ийгилик. Кыргыз милициясынын жолу өтө оор жана татаал. Кылымга арткан Кыргыз милициясы бүгүнкү келечек урпактарыбыздын эсинде акыркы жылдын ичиндеги капсалан күндөрдө аткарган милдеттери, эки революцияны башынан кечирүүдө коомчулуктун коопсуздугун коргогону, жан бергени аз келгенсип, аягында сот алдында да милиция жоопко тартылганы калаары шексиз. Андыктан бийлик өкүлдөрү журт коопсуздугун камсыз кылган менин милиция мени коргойт деген урандын алдында милиция кызматкерлерине өзгөчө көңүл буруу зарыл демекчибиз. Үмүт Муканбетова, Кабарлар КЖ сайтына.